Bismillahirrahmanirrahim. Birinchiden bugungi ish-chora berekeli, yaxshi o'tsin deyli. Mınaka Moskvadagi butunday mekendeshlerimizning bari birigib, cho'g'ilib, yoshlar qarida kelib o'tirib, payg'ambarni eskeramiz deb. Albatta, bunda o'zuncha bir ordu var. Shundig'ida siz aytganday men birinchi yo'l emas. Buga cheyindagi ilgerten beri 2005, 2006, 2007 yillardan beri ушул жердеги мавлуттарды көрүп, Россиянын муфтиятынан биз дагы Кыргызстанда ушундай кылсак деп тамшанчубуз. Бул себеби пайгамбарыбызды таанытуунун бирден бир кээ бир ыкмаларынан бирөөсү деп айтабыз. Албетте китеп окутуп таанытсак болот, мечиттерде вааз кылып таанытсак болот. Анан ошондой эле мындай иш-чара менен. Анан мен көп эле келдим го дейм. Бул Москвага көп эле келдик. Буюрса, 4-5 жолу мындай расмий бирмеге катышып атам. Быйыл өзгөчөлөнгөн жагы мындай ар кандай топ болуп, мындай уюштуруу иштеринде пайгамбарыбыз таанытуунун жаңыча ыкмалары менен жаш балдар, кыздарыбыз, балдарыбыз ар кандай өзүнүн деңгээлинде суроо жообу болсун, мейли интермедиясы болсун, мейли башкача бир форматта болсун уюштуруп аткандыгы башталганга чейин эле. Күн үй бүлө темасы. Үй бүлө бекем, эл бекем. Эл бекем, эчкандай үй бүлөнүн бекем деген пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн негизинде заманбап көрсөтмөлөр менен, көргөзмөлөр менен эчкандай берүү жакшы болот деп ойлойбуз. Ошон үчүн бүгүнкү иш-чарага ийгилик каалайм. Негизгиси ыраазычылык, ушул өкүлчүлүккө, жетекчилигине, жигиттерге, кыздарыбызга Алла ыраазы болсун дейм. Улуттук колоритти жоготпой, диний, адеп-ахлактык бир негизге бере турган нерсени дагы мындай ар тараптан тосуп алгандан баштап белек-бекчек бергенге чейин уюштуруп аткандыгы өзгөчө купулга толуп отурат. Көбүнөн сүйлөшүп атам азыр. Ыраазы болуп, көздөр тоюп, биз дейт бул жакта жалгызсырап кээде мекенге болгон сүйүүбүздү, сагынычыбызды ушудан тараткандай болуп атабыз. Себеби келдик, кичинекей Кыргызстан залдын ичинде 6000ден ашуун адам бүгүн келип отурат.